Саламатсыңарбы студенттер? Урматтуу студенттер, Ош гуманитардык педагогикалык институтунун табияттануу жана география факультетинин окутуучусу Сагынбаева Гүлзада Алазбековна кезектеги сабагын баштайт. Бүгүнкү биздин сабагыбыз адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы предмети боюнча биология адистигинин 3-курсунун студенттерине биз бүгүн жаңы лабораториялык сабак өтөбүз. Бул сабактын темасы ашказан астындагы бездин түзүлүшү. Сабактын планы бүгүн биз ашказан астындагы бездин топографиясын, түзүлүшүн жана секреция жолдорун көрөбүз. Сабактын максаты ашказан астындагы бездин жайланышын, түзүлүшүн, алардын секрецияланышын аныктоо болуп эсептелет. Биздин сабактын жүрүшү биз ашказан астындагы бездин түзүлүшүн, топографиясын, анын секреция, башкача айтканда гормондор бөлүп чыгаруучу жолдорун аныктоо болуп эсептелет. Ошондуктан биз силер менен лабораториялык сабагыбыздын жүрүшүн көрөбүз. Бул силер көрүп тургандай ашказан астындагы бездин көрүнүшү, сырткы морфологиялык көрүнүшү. Ашказан астындагы без моундай эпителий менен капталган, сырткы калгы эпителий менен капталган, мындайдан узатасынан жайланышкан, мынакей башча бөлүгү болуп эсептелет. Баш бөлүгү болсо 3 бөлүктөн турат безгер. Дене бөлүгү, анан куйрук бөлүгү. Баш бөлүгү 12 чеги менен чектелген. Ал эми дене бөлүгү омуртка астында омуртка тутуму жайланышкан, ошону түшүнөт. Куйрук бөлүгү көк боон менен чектелген. Бул ошол дене бөлүгүнүн көрдүңөр омуртка тутумунун бел омурткасынын 1-2 омуртка тутумунун тушунда жайланышкан, топографиясы боюнча айтсак. Ошондой эле баш бөлүгүн көрдүңөр, башка бөлүктөргө караганда чоң болот. Моундай бурчак сымал формада болот. Дене бөлүгү түтүк сымал формада болот. Куйрук бөлүгү битке узун, бийигирээк жайланышкан. Баш бөлүгүнүн бүктөм жеринде тешикчеси бар. Ал жерде бүктөмөлөр бар. Артерия, вена, лимфа тамырлары ошол баш бөлүгүнүн тешикчеси аркылуу кетет. Дененин так ортосунан кесип көргөндө 3 бурчтук формада болот. Бул уйку бези 3 бөлүктөн турат. 3 катмадан турат. Үстүңкү, астыңкы жана каптал. Эми бул биз ашказан астындагы бездин үлүштөрүн карай турган болсок, үлүштөрдүн ортосунда бөлүктөрдөн турат. Ал ар бир үлүш бул экзокриндик кызмат аткарса, ал эми ортоңку үлүш аралык бөлүк эндокриндик бөлүк аткарат. Ошон үчүн 12 чеге ашказан астындагы бездин башча бөлүгүнөн жайланышкан. Ашказан астындагы бездин ортосунан узун түтүкчө кетип, ал 12 чегеден чоң тешикче аркылуу биригет мынакей. Ал эми 12 чегенин үстүңкү бөлүгүндө кичинекей тешикче болот, ал өт баштыкчасы менен байланышкан. Мына ошентип бул бөлүктөн панкреатиттик шире экзокриндик бөлүгүнөн бөлүнүп чыгат. Ошон үчүн ашказан астындагы без аралаш безге кирет. Мынакей ар бир үлүшчөлөрүн көрсөтө атабыз. Бул жерде ички эндокриндик безди алган Лангенгарс бөлүгү бар. Ал жерден ар түрдүү гормондор бөлүнүп чыгат. Бул боюнча биз силерде лекциялык сабакта өткөнбүз. Ал соктор эндокриндик бөлүгү болуп эсептелет. Соматрип, инсулин, гематоген деген гормондор бөлүнүп чыгат. Анда биз кийинки слайдка келсек, биздин кийинки слайдыбыз сабактын, ушул бүгүнкү өткөн лабораториялык сабакты жыйынтыктап жатып, силер көрүп көзүңөр менен көргөн ашказан астындагы бездин
3 бөлүгүн бөлүп алдык. 3 бөлүгү мынакей чоң бөлүгүнү биз ашказан астындагы бездин баш бөлүгү деп айттык, андан дене бөлүгү деп айттык, анан куйрук бөлүгү деп айттык. Эми карап турсаңыздар, ар биринин жанында стрелкалары жайланышкан. Бул стрелкалар чектелген бөлүктөрү болуп эсептелет. Ушул ашказан астындагы бездин кайсыл бездер кайсыл топографиясы боюнча кайсыл бөлүктөр менен, башкача айтканда дененин башка органдары менен байланышат жана алардын ар бир бөлүктүн кызматын силер жыйынтыктоо менен ушул сабактын жүрүшүн жыйынтыктап жатып, ушул бөлүктү толтурасыздар. Андан кийин бул сүрөттө ашказан астындагы без жайланышкан, көрүп турасыңар. Жайылган сары жалбырак сыяктуу формага ээ деп айтканбыз. Ушул сүрөттө силер бездин бөлүктөрүн белгилеп чыгасыңар. Бул силерге тапшырма. Андан кийинкиси көрүнүп тургандай, адамдын организминин кайсы бөлүгүндө, кайсыл омуртка тутумунун тушунда без ашказан астындагы без жайланышкан. Ошонун топографиясын белгилегиле. Урматтуу студенттер, бүгүн биз лабораториялык сабагыбызды аяктадык. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат.